Демек, урматтуу туугандарым, бул ажылык умра деген өтө улуу сапарлардан. Ошол Каабанын нуру, Каабанын өзгөчөлүгү, Аллаху акбар, мына Куранда да Алла айтып атат, эң биринчи Алла үчүн сыйына турган жер болуп ошол Кааба коюлган. Канча да кылымдан бери болгон тарыхка ээ деген сөз. Канчалык ал жерде ый, дуа, ибадаттар болгон деген сөз. Канчалык берекет бар, канчалык жакшылык бар ал жерде. Алланын өзү айтып атат: "Мубаракан ва худан лил аламин." Адамдын дүйнөдө жана акыретте бактылуу болуу үчүн эки нерсеге биз муктажбыз. Биринчиси берекеге, экинчиси хидаятка, иманга, жүрөктүн нуруна. Берекет болбосо жашооңуздагы эңсеген нерсеңиз орундалбайт. Хидаят болбосо жашоодо ак менен караны айырмалай албайсыз. Билип туруп жасай албайсыз. Билип туруп арам экенин, күнөө экенин, зыян экенин билип туруп кыла бересиз. Өзүңүздүн напсиңизге, шайтандын азгырыгына, чөйрөнүн, жаман чөйрөнүн таасирине каршылык кыла албайсыз. Эгерде ички дүйнөңүздө имандын нуру, хидаят, ички жүрөгүңүз ачылбаган болсо, ал нерсени кыла албайсыз. Билесиз, 5 маал күндө парз экендигин окубайсыз. Жумага эле келип коюп, же багымдат куптан окуп коюп эле жүрө бересиз, өзүңүздү эс алдырып. Жумага барып атамын го, багымдат окуп атамын го деп коюп. Билесиз, 5 маал парз экендигин. Биринчи кыяматта сурак намаз туурасында болот экенин билесиз. Сүткорлук арам экендигин билесиз.